Адамзаттын улуу даанышмандыгы бул табиатты түшүнүү, ага этияттык менен адамгерчиликтүү мамиле кылуу. Азыр дүйнө жүзү анык глобалдык жылуулуктун кесепеттерин баштан өткөрүп жатат. Климаттын өзгөрүшү учурдагы негизги чакырыктардын бири. Ал Кыргызстандын экономикасын бардык секторларына олуттуу таасир тийгизүүдө. Кыргыз Республикасы агрардык өлкө. Анын калкынын жарымынан көбү айыл чарбада иштейт. Ал эми климаттык шарттарга байланыштуу өлкөнүн аймагы тобокел дыйканчылык зонасына кирет. Кыргыз Гипрозем жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча жайыттардын 60%дан ашуун аймагы күнарсыздануунун ар кандай түрлөрүнө кабылган. Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү эки долбоорунун алкагында суу менен жабдуу боюнча түзмөктөр жана малды суугаруу жайлары сыяктуу жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүп, көпүрө, бастырма, жолдорду куруу, ошондой эле жайыт климатынын өзгөрүшүнөн улам кыйынчылыктарды жеңүүгө түздөн түз байланыштуу болгон жайыттарды калыбына келтирүү боюнча иштер жасалды. Мындан тышкары, атайын аянтчалардын айланасында бак дарактарды отургузуу менен жашылдандыруу иш-чаралары өткөрүлдү. Ошондой эле көп түшүм берүүчү жер катмарын сактоого багытталган аймакты тосмолоо боюнча иштер аткарылды. Жайыт колдонуучулар өздөрү мониторинг жүргүзүү жана климаттын өзгөрүшүнүн жайытка берген таасирин баалоо жаатында мыкты эксперт болушат. Бирок алар климаттын жайытка таасир берүүсү тууралуу билимге муктаж. Андыктан Арестин долбоору күчүн прогрессивдүү жашыл технологияларды пайдалануу менен туруктуу өнүгүү курсу. Ошондой эле жаратылышка этият мамиле кылуу принциби менен жашаган көчмөндөрдүн салттарын кайра жаратуу курсу менен коом түзүүгө жумшады. Ошондуктан мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун алкагындагы иш-чаралар бенефициарлардын ар бир адам өз өнөкөттөрүн экологиялаштыруу аркылуу жана жашоо образын бир аз өзгөртүү менен өз салымын кошаларын түшүнүшүнө багытталган. Баарыбыз тең жер деген бир кеменин балдарыбыз. Демек, андан башка эч жака өтүп кете албайбыз. Андай жер дагы жок.